Мынакей менин сиңдим Орозбекова Кыял атомы продукциясы менен иштеп, зарплатасын апам алып жатат. Өз Москвада болгондугуна байланыштуу доверенности апама өткөрүп бергем. Азыр Кыргызстандан алынып жатат, Темирбанктан. Атомия продукциясы менен иштеп, ийгиликке жетишиңиздер. Мен да ишенип калдым. Мен да иштегим келип калды. Мынакей апам эсептеп алып жатат. Баштадык. Урматтуу команда, мынакей 126 мың менин шотума Кыргызстандан которулуп акча түштү. Азыр ошону снимать этебиз. Кыргызстандан туруп алып, ИП аштырып, эгер сиз Кыргызстан жараны болсоңуз, бул жактан доверенность берип, анан Атомидеги айлыктарыңызды алсаңыз болот. Урматтуу команда, мынакей мен айлыгымды чыгарып келдим. Терминалда адамдын көптүгүнө, кезектин узактыгына байланыштуу мен ал жерден сиздерге сүйлөй албай калдым. Ошондуктан үйгө келип тартып атам. Дагы айтып коеюн деген нерсем, урматтуу команда, эгерде сиз Кыргызстандын жараны болуп, Москвада же бир Россиянын кайсы бир шаарында эмгек кылып жүргөн болсоңуз, кайсы учурда болсо дагы Атоми компаниясынан айлыгыңызды чыгарып алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Себеби сиз иштеп атасыз, командаңыз иштеп атат, айлыгыңыз чогулуп калган. Ушундай сыяктуу кылып доверенность бересиз өзүңүздүн бир ишенимдүү адамыңызга, апаңызга, эжеңизге же кайынапаңызга деген сыяктуу кимге болсо дагы берип, доверенности, анан ал адам барып налоговыйдан ИП ачтырат. Биздики билесиздер, бардыгы мамлекеттик түрдө, официалдуу түрдө болгондуктан ИП ачтырмайынча айлык ала албайбыз. Верификация договор менен гана айлык алабыз. ИП ачтырат, андан кийин Темирбанктан же КСБ банкка барып, шот ачтырат дагы. Шотко акча түшкөндөн кийин, мына ушундай доверенность бергенден кийин алар Темирбанк, КСБ банк сизге рухсат берет да. Мунун образесин мен видеонун акырына же болбосо ичкама жазсаңыздар түшүндүрүп берем, бардыгын көрсөтүп коемун. Сөзсүз түрдө ошондой доверенность менен барып, шот ачып, түшкөн акчаңызды алар снимать этип, анан Москвага же өзүңүз жашаган шаарга салып жиберсе болот. Сөзсүз иштеңиздер, урматтуу команда. Бул жакта Атоми компаниясында кайсыл жакта болсо дагы айлык алуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошондуктан бардыгыңыздарга ийгилик каалайм.